1-октябрда Азаттык радиосу Аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 12,4 гектар жери менен 142 миллион сомго сатылганы, утуп чыккан Восток Тех Комплект компаниясы тууралуу маалымат жоктугу тууралуу баяндаган. Айта кетчү жагдай, аталган коттедждер Бакиевтерге тиешелүү. Ушул эле күндөрү коркутуп үркүтүүгө кабылган журналист Эльнура Алканованын окуясы коомчулуктун көңүлүн бурду. Друзья, во-первых, спасибо вам большое за оказанную поддержку и за сопереживание. Я считаю, только вы смогли помочь остановить тот беспредел, который случился 30 сентября, прошлую субботу. В течение последней недели я пыталась выяснить, кто стоит за покупкой 48 VIP-коттеджей возле госрезиденции, что были проданы за гроши. И ровно в 17:00 по бишкекскому времени вы можете зайти на Facebook-страницу fergana.ru или к ним на сайт, и также можете следить за публикацией расследования на канале YouTube. Дем алыш күндөрү журналист Эльнура Алканова Бишкектин четиндеги Орто Сай аймагында Аларча 3 жаңы конушунда тасма тартып жүргөн жеринен белгисиз кишилер токтотуп өткөрбөй жатканын Facebook'тагы баракчасына түз эфир аркылуу маалымдаган. Я вынуждена сейчас обратиться в Facebook, потому что минут 20 уже сижу на рабочем выезде. И здесь сейчас, во время того, когда я проводила съемки, меня остановили, вот сзади, видите, сзади вот машина закрыла проезд. И спереди вот стоит вот такой вот человек. Я не знаю ни имени, никого, я ничего не знаю, но он просто нам не дает выехать. Минут 10 назад пытался нам окна, дверь открыть. Но просто не дают выехать. Хотя мы просто припарковались в общественном положении, в общественном месте. Вот машина. Они сняли номера, госномер он снял. Я успела номер машины заснять на камеру моего телефона. Я нахожусь в Аларче 3, это верх по Советской. И вот эти люди не дают выехать. Я уже вызвала милицию, показала свое журналистское удостоверение и сказала то, что я провожу здесь съемки. Журналист кайсы маалымат каражаты үчүн жана кайсы теманы иликтеп жүргөнү тууралуу маалыматты адвокаты келмейинче айта албай турганын билдирген. Видеодон милиция кызматкерлери келип, бирок алардын келгени менен белгисиз адамдар жол бербей жатканын көрүүгө болот. Алло. Алло. Мудакка отурасыз, мудакмы? Алло. Да. Саламатчылык. Келди, байке, милиция, все нормально. Бул окуя тууралуу укук коргоочу Нурбек Токтакунов төмөндөгүлөргө токтолду. Журналисттерде эмес, любой кишинин укугу бар. Каякта жүрсө жүрөт, аны эч ким кармалганга укуктары жок. Только себептер болбосо, коргогондар болбосо эле. А так жөндөкөй охранниктер иштеп, журналист болобу, ким болобу, кармаганга укугу жок. Просто мен өзүм публикациямды жазбадым, как раз мен Facebook'та публикация кылдым ошол окуя боюнча. Мисалы охранниктер иштеп атса, мисалы бир уурлук кылып атса, аны, конечно, алар кармай алат, бирок кармагандан кийин сразу милицияга чалыш керек. Алар өзүлөр кармап, аны жазалаган укугу жок. Алардын иштери кармап, анан кийин сразу милицияга чалыш керек. Окуя болгон жерге Ата Мекен партиясынын юристи Канатбек Азиз барып, бирок Эльнура Алканованы эмне себептен өткөрбөй жатканы белгисиз экенин айткан. Кийинчерээк эки тарап тең милицияга арыз менен кайрылышкан. Бул окуя тууралуу саясатчы Феликс Куловдагы Facebook'тагы баракчасына жазып калтырган. Жолу ушуга бара жатып, Facebook баракчасынан журналист Эльнура Алканова түз эфирден барымта калынгандыгы тууралуу кайрылуусун көрдүм. Ал жер алыс эмес болгондуктан барсам, журналист, милициялар бар экен. Журналист иликтөө жүргүзүп жатканын айтса, экинчи тарап жеке менчик жерди тартууга болбойт деп эки тарап тең арыз жазды. Эгер көйгөй болсо, мага кайрыл деп Эльнурага телефон номеримди калтырып келдим. Азаматсың Эльнура. Социалдык баракчалар учурда өзүнүн укугун коргоп калууга жардамы тийип жатат.
Учурда милиция кызматкерлери аталган окуяга иликтөө жүргүзүшүүдө. Ал эми жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү журналисттердин кесиптик жактан коопсуздугу күндүн маселеси экендигин белгилешүүдө. Акылай Маратова, Ринат Элеманов, Жалбырак ТВ.